Барыңыздарга белгилүү болгондой, мындан бир ай мурда тагыраак айтканда майдын 17-синде калаада ысык суу өчүрүлгөн. Ошондон бери оотканаларда ойдогудай оңдоо иштери жүрүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай өлчөгүч приборлор аркылуу от казандар текшерилип калыбына келтирилди. Газ менен иштеген бул откана Союз убагынан бери иштейт. 32 жылдан бери жайыгышы тынбай эчендеген турак үйлөрдү ысык суу менен камсыз кылып келүүдө. Биз бир ай токтотуп, ар бир котелдун ичин чечип, болгон ыш болгон башка өзүнчө обмуровкалар болот. Ошолор бузулуп калса обмуровкасын оңдойбуз. Канча давление менен газ келип атат, канча сандагы суу чыгып атат, температурасын баардыгын ушу щит приборлор көргөзүп турат. Андан тышкары булардын автоматикасы деп коет, мындай щит приборлор. Буларды ремонт кылышат. Котелдун өзүнүн ичин тазалоо бүткөндөн кийин аларды жаап ача турган запорный арматуралар бар. Адистердин айтымында кышы бою күн-түн тынбай иштеген шаймандардын бардыгы бир айдын ичинде оңдолуп, ыштары тазаланды. Кубаттуулугу 1 мегаваттка барабар от казандардагы газ менен суунун басымын көзөмөлдөөчү приборлорда мамлекеттик стандарттан текшертилип ордуларына коюлду. Учурда ысык суу берүүгө бардык тетиктер даяр. Жумуштун акырына чыгып калдык. Баарын бүттүк буюрса, акыркы күн ысык суу бергенге даярбыз. Насостун баары даяр. Элдерге буюрса ысык суу 1 жылга, 2 жылга чейин беребиз, үзгүлтүксүз. Убактылуу 1 айга өчүрүлгөн ысык сууну жашоочулар чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Совмин шаарчасынын тургундары да кечиктирилбей өз убагында берилет деген үмүттө. Ысык суу дайыма убагында берилет, эч качан сбой болгон жок. Былтыр деле аябай эле бир 10 күндүн ичинде эле берилип калды, себеби ремонттору бат эле бүттү. Это ошол биздин сантехниктер аябай жакшы иштейт деп ойлойм. Анан операторлор дагы жакшы иштейт, себеби биз чалып турабыз да. Быйыл деле ушул 17-июнда сууну беребиз дешип атат, күтүп атабыз. Ойлойбуз, что убагында эле бүт баары жакшы болот. Жай мезгили учурунда жалпысынан 14 откана иштейт. Газ менен суу жылытылат да керектөөчүлөргө суу түтүктөрү аркылуу жеткирилип берилет. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.